өлгөн адамга акча чогултуп жүрүшүптүр. Мындан бир нече жыл мурун менин дос баламдын баласы катуу ооруп калган. Больницага алып барышса, рак деп айтышты да врачтар. Турцияга алып бармай болуп, аябай чоң суммада акча чогултушкан. 90 миң доллар чогултуп, Турцияга дарыланууга алып барышкан. Турцияда дарылады, химиотерапия алды. Бул жака келгенден кийин тилекке каршы баласы чарчап калды. Чарчап калгандан кийин бир 2 айдан кийинби, 3 айдан кийинби мен могу магистральда кетип атсам, ошо дос баламдын баласынын сүрөтүн көтөрүп алып, бир бала менен бир кыз акча чогултуп жүрүптүр да. Мен аларды көрүп эле таң калып эле машинадан түшүп, "Эсилериңде жиндисиңерби? Бул бала чарчап калган. Неге акча чогултуп атасыңар?" десем, "Байке билбейбиз, андай мындай" деп эле алдап качып кетишкен да. Ошол окуя мени аябай таң калтырган. Бул чындыгында эле үрөйдү учурган окуя. Негизи эле азыркы күндө аябай эле көп кездешип атат мындай окуялар. Калп эле акча чогулткандарчы. Бул теманы биз оюн кинобузда да чалдырганбыз. Көптөр сурашат ошо оюн кинолор эмне жөнүндө деп. Оюн кинобуз ушундай шылуундар жөнүндө, мошенниктер, аферисттер жөнүндө. Оюн кинобуз менен ошо эң негизги айта турган идеябыз, оюбуз адамдын тагдыры оюн эмес.